Бул имарат 18-кылымга таандык Мончо. Албаткен районунун Кыштут айылында жайгашкан. Мончо кыргызстандык жана чет элдик туристтерди өзүнө тартып келет. Убакыт өткөн сайын тарыхый имарат жана айланасы эскилиги жетип, кээ бир жерлери бузулуп кеткен. Кыштут айылынын башчысы Исамидин Назиров Бириккен Улуттар уюмунун айыл чарбасы боюнча ФАО уюму, Роза Отунбаеванын демилгеси коомдук фонду аялдар тынчтык тиреги долбооруна катышып, Мончонун короосу иретке келтирилип, келген коноктор үчүн атайын отургучтар орнотулду. Ушул эле долбоордун алкагында Кыштут айылынын айымдарын маданиятын өнүктүрүү жана айылдагы ынтымакты бекемдөө максатында бир бозу эмеректери жана ички жасалгалар менен берилди. Иш жүзөгө ашырып бүгүнкү күндө биздин аймагыбызда ушул жакшы иштер район аймагында жүзөгө ашырылып атат. Бул кичи долбоордун аты Ынтымак фестивали деп аталат. Бул аракеттердин артынан айыл турмушуна, айрыкча айымдар үчүн шарт түзүлгөнүн айтат. Ынтымак фестивалыны өткөрөлү деп ушул долбоор жаздык эле Отунбаеванын демилгеси проектисине. Ошол долбоордон ушул сиздер көрүп турган боз үйдү жана Мончобуздун алдыга анча-мынча эмеректерди утуп алдык. Кудай кааласа бул боз үйдү мен баягы 3 жактуу келишимге колду коюп өз мойнума алдым. 6 жылга жооп бере турган болдум. Бул айылыбыздагы маданий иш-чаралар, жакшы мааракелер, өкмөттүк деңгээлдеги, райондук деңгээлдеги, областтык деңгээлдеги иш-чараларга иштетебиз деп ниет кылып отурабыз. Бул себеби биз сыймыктанганыбыз себеби бул биздин райондо азыр экинчи боз үй болуп атат. Район боюнча мурда маданият бөлүмүндө бар экен, маданият эмеде. Азыр эми биздин айыл өкмөттө, биздин айылда болгондо дагы. Биз муну менен сыймыктанабыз. Жасмина Сайдыманова, Исабек Максутов, Салам Медиа.